барыңызға қуанычымыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Болот Калайбекович, урматтуу коллегалар, урматтуу жыйын катышуучулары. Менин бул жерде суроом Болот Калайбекович эме боюнча болуп атат. Мына Ош шаарында тилемчилер шаарда жолго чыгып тилемчилик өтө көбөйүп кетти. Мен кайрымдуулукка каршы эмесмин, бирок мына жолго чыгып алып тилемчилик кылып атат. Мына мисалы үчүн милиция кызматкерлеринен мына урулдан эле сурасак баарыбыз билебиз. Мен дагы мурун иштеген милицияда бул мына көпчүлүгү Өзбекстандан келген жарандар. Ал жакта ошо мыйзам менен катуу каралган экен тилемчиликке. Бизге өтүп бул жактан иш кылат. Мындай барып адамдар 1000 сом майдалап берчи десе, жарым сааттан кийин кел, 1 сааттан кийин кел деп майдалап берип, ошондой бизнес кылып атат. Бул боюнча эмне иштер аткарылып атат? Ошол боюнча жооп берип коюңузчу. Так, Болот, мен Айдырбек Казбек, Бул боюнча рейдтер жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө биздин мына кабыжы бар. Кабыжыбызда алып барып ал жака жумушубузду жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жакта убактылуу кармап, андан кийин чараларыбызды улантып атабыз. Бүгүнкү күндө мына пандемик биринчи күнү биздин дагы жаңы кабыжыбыз ачылат, кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайы. Дагы ошол жака кеңейтилет, ошол жака дагы жумуш боюнча дагы алып барабыз. Мына азыр сизге жолунда айтып койгонга урматтуу генералыбыз кечээ айтып кетти, мына мыйзамсыз миграция боюнча кандай чаралар көрүлөрүн. Бул мына көпчүлүгү эле биздин жарандар эмес. Жөнүндө ушул жерден иштеп, иш сыяктуу кылып туруп эле кетип жүрүшөт. Ошонун негизинде чара көрүп жок кылыш керек мындай. Болбосо мына кайрымдуулук фонддорго барып кайрылсын, жардам берилсин. Жолдо турган бул аябай туура эмес көрүнүштү алып келип атат да. Ушул боюнча чара көрүшүңүздөр керек. Түшүндүк. Бул боюнча жумуш жүргүзүп болгон чейин эскертип иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Бул боюнча жумуш алып бардык. Анан урматтуу коллегалар, мына дагы бир жолу айтып коеюн, уруксат берсеңиз Болот Калайбекович. Безопасный город боюнча бир айдын ичинде 17-18 ремеңгелдөө эле штраф келип атат. Презумпция невиновности деген барбы бизде? Же жөнүндө мына каты жок эле келип штрафтар төлөп жүрөбүзбү? Коомчу шаар боюнча эгер айдоочу ошондой жанагындай жол эрежелери келип ага макул эмес болсо, могу бизде центр мониторинг иштеп атат. Келип аралашып турабыз. Ал боюнча бул сөз угуп жашат. Менин сунуш ушунду. Токтотуп эле турбайбы, шаардын бюджетине бир пайдасы жок экен. Болуптур, штрафтар төлөнсүн. Шаардын бюджетине бир пайдасы жок. Ошол келип инвесторлору там милицияга, ветеринардык прокуратурага бөлүп коюптур. Шаардын бюджетине бир пайдасы жок нерсе экен бул. Кат келмеген сайын токтотуп турайлы бул долбоорду. Кандай дейсиздер? Бул боюнча уместин мэриядан уместин иш алып барып атышат. Кечээ дагы отурум кылганбыз, уже бүт максат барбы? Бул боюнча отурум өткөрүлүп, аны да карашат да, азыр экинчи этабы токтотуп турушту. Сентябрга чейин. Мунга түзүү иштери экинчи этабы жолдорун түзүү иштери бүткөндөн кийин анан ишке киргизет деп комиссия ошол мэриянын составынан баардык жетекчилер отурат. Барып ушул мансаттар биздин жерде бүт карап эме кылышкан. 1-сентябрдан кийин анан эме болот. Чечилет. Rahmat, iyi kişiler ihtiyacı olur.